Ayperi Kubik kızı. Tayinimden ayrılıp жүрөгüm жанчылып турат. Ырчы Kubik kızı Ayperi'nin tayinesi kaza boldu. Бул тууралуу ырчы айым социалдык тармактагы жеке баракчасы аркылуу кабарлады. Тайинемден айрылып калдык. Аллахым өз ырайымына ала көр. Бейиштен орун насип этсин. Жүрөгүм жанчылып деп жазат ал. Мындан мурун ырчы тайинесин ооруп жаткандыгын жана ага дуба кылып коюуну өтүнгөн эле. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG. Бишкек шаарындагы стационарлардын биринде иштегенине 10 күн болгон Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 22 жаштагы студенти каза болду. Бул тууралуу Медиа Центр мультимедиалык маалыматтар агенттигине өздүк булактар билдирди. Маалыматка караганда, биринчи жардамды көрсөтүү үчүн тийиштүү каражаттар жок болгонуна байланыштуу тажрыйбалуу реаниматологдор эч нерсе кыла алышкан эмес. Анын өлүмүнүн башкы себеби катары бейтаптарды тейлеп жүрүп чарчап чалыгып калганы болжолдонууда. Учурда маркумдун денеси тийиштүү экспертизалардан өткөрүү үчүн байкоого жөнөтүлгөн. МАЗ аттуу медайым Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 5-курсун жаңы эле бүткөн жана биз иштеп жаткан стационарларга келгенине 10 эле күн болгон. Кече 13 июлда саат 7:30 чамасында каза болуп калды. Реаниматолог бар болчу, бирок тийиштүү каражаттар жок болуп калды. Биз күндүзгү жана түнкү стационарлар катары иштеп жатканбыз. Мындан улам бизде тийиштүү дары-дармектер менен медициналык шаймандар жок. Ооруканадан чакырганыбызда алгач гинекологиялык бөлүмдөн тез жардам кызматы келип кетишти. Реанимация болсо каза болуп калгандан кийин келди. Ал эми саламатсыз тууралуу эч кимде деле эч нерсе айткан эмес. Айтканын аткарып, өзү менен өзү болчу. Жоопкерчиликти ким тартары белгисиз. Себеби номер 6 оорукана менен Кыргыз мамлекеттик университети жоопкерчилиги бири-бирине түртүп жатат. Ал эми эмнеден улам каза болгону азырынча аныктала элек дейт булак. Так эмес маалыматтар боюнча медайым Ысык Ата районунун Юревка айылында тургуну. Ал үйүндө 4 кыздын экинчиси болгон. Маалымат булагы Медиа Центр Чекит KG. Ырчы Асель Кадырбекова операция жасалды. Жол кырсыгынан кабылып, ооруканада жаткан ырчы Асель Кадырбековага операция жасалды. Бул тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков тарабынан маалым болду. Асель Кадырбекованын акырегине 9 июлда операция жасалган. Ал алгачкы кадамдарды жасап, кыймылдай баштады. Учурда жандандыруу бөлүмүндө, жанында апасы бар. Анын абалы аз-аздан жакшырууда, деди ал. Окуянын чоо жайы. Ырчы Асель Кадырбекова 26 июнда Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылган. 2 унаанын кагылышуусунан 3 адам жаракат алган. Кырсык көчөгө орнотулган видео байкоого жазылып калган. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жеткирилген ырчы кайра жандандыруу бөлүмүнө эс үчүн билбеген абалда жаткырылган. Бишкек ШИИБдин кырсыктан чоо жайы тууралуу айтып, жол кырсыгын жаратты деп шектелген жаранга карата Свердлов райондук соту тарабынан 1 айга СИЗО 1ге камакка алуу чечими чыкканын маалымдаган. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Жашоого мотивация алыш үчүн эмне кылыш керек? Белгилүү алып баруучу Нурзат Токтосунова ушундай кырдаалда жарандарга мотивация бере турган бир нече кеңештерин бөлүштү. Төмөндө ага көз жүгүртсөңүз болот. Өзүңүздү башкалардын ийгиликтери менен же жашоосу менен салыштырбаңыз. Өзүңүздү ар дайым башкалардын ийгиликтери менен салыштырганыңызда өзүңүздүн жакшы сапаттарыңызды эч качан баалабайсыз. Тескерисинче, өз жакшы сапаттарыңызды таап, баалаганды үйрөнүңүз. Эгер сизде эч кандай максат жана план жок болсо, анда сизде эч качан мотивация болбойт. Себеби максат менен план сизге жаңы тапшырмаларды аткарууга түрткү берип, сизде мотивацияны пайда кылат. Күнүгө эмне кылыш керек болсо пландап жазып алыңыз. Жаңы идеяларыңыз жок же жашооңузду жөн эле өткөрүп жаткандай сезилсе, кайрадан өзүңүздү шыктандыруу кыйынга турушу мүмкүн. Ошон үчүн дайыма жакшы адамдар менен сүйлөшүп, жакшы ой ойлоп, курстарга жазылып,
алаксып, изденип, китепти окуганды да адат кылыңыз. Телевизор көрүү, социалдык тармактарга кирүү же интернетти жөн гана чукулоо, болбогон видеолорду көрүү убактыңызды текке кетирип, мотивацияңызды жок кылышы мүмкүн. Ден соолукка көңүл бурбоо бул биздин мотивациябызды өлтүрүүнүн эң оңой жолдорунун бири. Мисалы, уйку жетишсиз болгондо, начар тамактанганда, физкультура болбогондо, ден соолук начар болуп, алдыга коюлган максаттарга жетүү кыйын болушу мүмкүн. Ошондуктан өзүңүздү караңыз, сактаңыз. Сиз өзүңүзгө көбүрөөк керексиз, деп жазды алып баруучу. Маалымат булагы Zaman Çekit KG. Бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган 3 жаран кармалды. Милиция тарабынан бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар боюнча 3 факт иликтенип жатат. Бул тууралуу милиция басма сөз кызматы таянып Барометр билдирет. Бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар үчүн мурда катталган сотко чейинки өндүрүш боюнча милициядан тергөө кызматынын тапшырмасы менен 1-май Риипке митингге катышкан 3 жаран жеткирилди. Биринчи, милициянын экспертизага жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматына тарабынан WhatsApp мессенджери жана социалдык тармактар аркылуу 2020-жылдын 1-июлунда Жогорку Кеңештин имаратынын алдында азыркы бийликти күч менен басып алууга багытталып өтө турган митингге чакырган 9 мүнөттүү болгон аудио жазууну тараткан жаран аныкталган. Ошол эле күнү Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 310-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктундагы бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар кылмыш белгилери боюнча катталган. Экинчи, 2020-жылдын 17-июнь күнү милициянын экспертиза жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызмат тарабынан WhatsApp мессенджери аркылуу Чоң Казат тобунун катышуучусу, учурда Россия Федерациясынын Москва шаарында жашап жаткан Жалал-Абад облусунун Базаркоргон районунун тургуну 1988-жылы туулган МТ аттуу жаран Ак үйдү өрттөп эле ташташ керек болуп калды. Тетиги 120 депутат менен чогуу аталышындагы чакырыкты аудио жазуу түрүндө тараткан. 2020-жылдын 17-июнь күнү милициянын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 310-беренесинин 2-бөлүмүнүн 1-пунктундагы бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар белгилер боюнча катталган. Үчүнчү, 2020-жылдын 6-июль күнү милициянын экспертиза жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызмат тарабынан Facebook социалдык тармагы аркылуу колдонуучусу Эма өз баракчасына жаңы вирус каптады маалыматын жайгаштырып, 5G радио толкунунун зыяндуулугу жөнүндө көрсөтүп, Кавказ элин мисал катары келтирип, алар жогорудагы антенналарды өрттөп жатканын айтып, өлкөнүн жетекчилигин сындаган. Милициянын тергөө кызматы тарабынан жогорудагы факты Кыргыз Республиканын Жазык кодексинин 313-беренесинин 1-бөлүмү менен катталган. Жогоруда көрсөтүлгөн сотко чейинки өндүрүш боюнча соттук лингвистикалык экспертизалар дайындалып, аудио жазуу менен комментарийлерди тараткандардын өздүгүн тактоого жана кармоого багытталган тергөө жана ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. 11-июль күнү милициянын ыкчам кызматкерлерине Ала Тоо аянтында митингде жүргөн 1987-жылы туулган ТА, 1987-жылы туулган АС менен 1986-жылы туулган КТ аттуу жарандардын жогоруда аталган кылмыш иштерине тиешеси бар болушу мүмкүн деген маалымат келип түшкөн. Ыкчам алынган маалыматтын негизинде аталган кылмыштарга тиешеси бар же жоктугун аныктоо үчүн тергөө иш-аракеттерин жүргүзүүгө ыкчам кызматтарга жогорудагы жарандардын өздүгүн тактап, тергөө органына жеткирүү үчүн тапшырмалар берилген. Учурда ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Маалымат булагы Барометр Çekit KG.